кутмандуу күнүңүздөр менен Парламент радиосунда күнүнүн тартибинде программасы бүгүн студияда өзгөчө меймандарды кабыл алып отурабыз. Дегенибиз Жогорку Кеңеш депутаты Бактыбек Чойбековдун кабыл алуусунда болобуз деп келген атайын меймандар алыскы Казакстан желкесинен да келип отурат. Бүгүн катарыбызда Улуттук университеттин академиялык мамилелер боюнча бөлүмүнүн башчысы, ошондой эле биз белгилеп кеткендей бүгүнкү күндө Кыргызстанда өз ара студенттик куракта тажрыйба алмашып жаткан биздин жаштарыбыз студияда. Кош келиңиздер анда студияга. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ушул депутаттын кабыл алуусунда болгондо сиздердин айта турган жагымыңыздар эмне болду? Же эл өкүлүнөн күтүп аткан кандай маселе чечилет деп күтүп атасыздар, үмүт артып атасыздар? Эмне суроо менен келдиңиздер? Мен бастайын онда, қазақша сөйлесем қарсы болмасаңыздар. Жалпы мен келген мақсатым, мен осы Қырғызстанда ұлттық электронды сіздер қалай айтады? Электронды үкімет қалай жұмыс істейтінін және ол қаншалықты дамыған. Мен яғни мен магистрлық жұмысым, диссертациям. Ол жерде сол жаңағы бүкіл әлемдегі электронды үкімет қалай дамып жатыр, сол жайлы зерттеп жатқанын, сондықтан мен осы Қырғызстанға келіп, Қырғызстандағы электронды үкіметті зерттеп, мағлұмат алуға келген едім. Негізгі мақсат. Өтө жакшы. Мисалы, бизде мурда өкмөт деп аталчу, азыр министрлер кабинет деп аталат. Бирок буга чейин деле электрондук документ жүгүртүү маселеси жолго коюлган. Мисалы, түндүк деген системабыз бар. Мисалы, Жогорку Кеңештин ичинде өз ара кат алмашуу, кайрылуулардын баардыгы Infodux деген программа менен жүгүртүлүп баштады да. Ал эми Улуттук университеттин базасында бул иш канчалык деңгээлде жолго коюлган? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Чоң рахмат ушинтип жакшы жылуу кабыл алганыңыздарга. Негизи эң башынан айтып кетейин, Кыргыз Улуттук университети өзгөчө макам алгандан кийин башка жолго чыгып, башка жолго жол тартып, академиялык мамилдүүлүктү, кош дипломдорду күчөтүп жаткан азыр учуру Кыргыз Республикасына биздин меймандар келген. Негизи Кыргыз Улуттук университети көп университеттер менен тыкыз байланышат жана академиялык мамилдүүлүктү күчөтүү үчүн башка өлкөлөр менен көп келишим түзгөн. Жакында эле бизге Евразиялык улуттук университетинин өкүлдөрү келишти, магистранттары келишти, Урал Федерациянын университетинен дагы магистранттар келди. Кыргыз Улуттук университетинде негизи азыр электрондоштурган система, санариптүү деп айтсак болот, АВН системасы бар. Ал болсо жалпы эле студенттерге атайын арналган система. Анткени болсо справка, маалымат кат жана башка документтерди учебная карточка деп коет. Ошонун баарын болсо ар бир студент, ата-эне өзү кирип логин пароль менен көрүп алса деп ошондой максатта жасалган. Дагы айтчу нерсе, академиялык мамилдүүлүктү күчөтүү үчүн азыр стажировкага башка университеттерден кабыл алып, балдарды темасы боюнча, магистр диссертациялардын темалары боюнча, ошон үчүн бүгүн болсо биз Жогорку Кеңешке келгенбиз. Депутатка дагы чоң рахмат ушинтип кабыл алып, өзүнүн дагы сөздөрү бар экен. Анткени болсо Алихандын, магистранттын темасы санариптүү өкмөт деген тема боюнча изилдеп жаткан учуру жана башка магистрант Урал Федерациянын университетинен келген баланын темасы Кыргыз Республикасынын архитектурасы 50-80 жылдарын изилдеп жатат. Аябай кызыкты. Биздин дагы Жогорку Кеңештин дагы имараты жылдары тууралуу келип калат экен да. Ошо, рахмат.
Рахмат, анда атайын студияга келип убакыт бөлгөнүңүздөргө. Сөз башында өзүңүздөрдү тааныштырып кетесиздерби деп өтүндүк эле. Анда программаны жыйынтыктап атканда ким экениңиздерди угармандарга айтып койсоңуздар. Менин атым Сатырбеков Алихан. Мен Гумилев атындагы Улуттук университеттин магистранты болуп табылам. Енді аяқ жағы боласын бірден айтып жіберейін. Мен осы Қырғыз ұлттық университетіне де біздің университетке де үлкен алғыс айтқым келіп тұр. Осы депутат ағаға да үлкен алғыс айтқым келіп тұр, өйткені маған мындай үлкен мүмкіндік беретініне әлі сене алмай жүрмін әлі. Осындай. Менин атым Садат Шырматова, академиялык мобилдүүлүк отделинин башчысы. Мына өзүңүздү тааныштыргандан кийин Алихан, университеттин аты Гумилев деп айтылып атпайбы? Ошон үчүн бул улуу инсандын Манас эпосуна болгон мамилесин азын улак болсо да кабарыңыз барбы? Шынымды айтсам, қатты ол жағынан қатты біле білмеймін, бирок ол жағын адистигиңиз информатика жагында болгондуктан, мен өйткені оған дейін өзім информатика саласында, яғни IT маманы болып табылам, яғни сосын өзім ар жағын мемлекет басқаруды зерттеп, яғни екеуін қостырып цифровизация деген нәрсемен айналысқым келіп отқан еді. Сондықтан осындай мамандық таңдап, осы жақты зерттеп жатырмын. Себеби заман ушундай өзгөрүп атканда, Манас эпосундагы сан арифтин тилине салуунун кандай ыкмалары бар, бул жагынан да изилдеп көрсөңүз, мүмкүн жаңы бир ачылыштын автору болуп каларсыз. Рахмат сизге. Урматтуу радиошолор, сиздер Парламент радиосунун күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышында өзгөчө меймандар менен жолугуша алдыңыздар. Дегенибиз, Улуттук университеттин академиялык мамилелер боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Саадат айым жана алыскы Казакстандан келип, бүгүнкү күндө сан ариптик системаны мамлекеттик башкаруунун өңүтүндө изилдеп жаткан Алихан мырза менен жолугуша алдыңыздар. Биз менен бирге болуңуздар.